жаңы тигилген көчөттөрүбүз ушундай стадияга келип калды. Бүчүрлөрү чоңоюп баштады. Эми өсүүгө аракет кылат. Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн биз кечеги теориялык видеодон кийин бүгүн ушуну практикада көрсөтөбүз. Эгерде сиздерде жериңиздерде таштуу, кумдуу же болбосо pH жогору жерлерде сөзсүз түрдө pH анализге тапшыруу керек. Жердин гумустуулугу канча, жерде кайсы элементтер жетишет жана кайсы элементтер жетишпейт. Ошону сөзсүз түрдө лабораториядан аныктап алышыбыз керек. Ошого жараша питание беришибиз керек. Көпчүлүгүбүз жерге 2 жылдык тамагын кошуп тиккендер бар, тикпегендер бар. Ошолор үчүн, салбагандар үчүн видео болмокчу. Биз менен алыстабай бирге болуп туруңуздар. Анда эмесе кеттик. Туугандар, быйыл Коколи жөнүндө көп сиздерге көрсөтүү болуп атат, Туугандар, челекте 10 литр суу бар. Буга биз азыр 2 карневин коштук, 5 граммдан 10 грамм. 10 литр сууга 10 грамм карневинди кошуп аралаштырабыз. Кофе. Эртең мененки көчөттөргө кофе кошобуз. Мына кофе азыр буюрса жарым саатта даяр болот. Коколи жарым саат, 1 саатта эрийт. Мына ушундай тынбай аралаштырганыбызда кофе сыяктуу буркурап сонун жыттуу болуп кара түскө ээ болот. Кара көрөм түстүү болуп калат азыр. Мына тынымсыз аралаштырабыз. Коколиде эмне бар? Мунун составында НПК бар. Кальций, магний, цинк. Негизгиси бизге бор бар. Бор бул көчөттөрдүн жалбырак чыгарып өсүшүнө өтө чоң жардам кылып берет. Ушул коколи тамыр чыгарганга, жалбырактардын бергенге, тамырдан бергенге болот. Жанагы айткан элементтер ушунда бар. Негизгиси мында аминокислотасы бар. Эгер сиздерде мындан жок болсо, анда келган же болбосо башка аминокислотасы бар элементтерден колдонсоңуздар болот. Муну тынымсыз айландырабыз. Кофе дегеним мында кофенин жыты буркурап чыгып турат да. Мынакей ушундай түс болуп калды. Жарым сааттан кийин муну биз ар бир көчөткө 2 литрден куюп чыксак болот. 1 литрден куйса да болот негизи. Мына биздин суспензия даяр болду. Азыр көчөттөргө 1 литрден куюп чыгабыз. 1 литрден 2 литрге чейин берсе болот. Мына ушундай суспензияны көчөттөргө бере турган болсоңуздар, көчөттөр жакшы өсүп баштайт. Бул коколи жердин pH-ын нейтралдуу абалга алып келет. Сиздер менен Багастар Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.